Пуэрто-Рикодогу үйлөрдүн биринин тамынан жардам бергиле деген жазууну көргөн куткаруучулар тик учак менен аймакка конушкан. Алар жергиликтүүлөргө медициналык жардам көрсөтүштү. Пуэрто-Рикодо Мария бороону катталгандан бери бир жума өттү. Бирок айрым аймактарга дагы деле жардам келе элек. Табият кырсыгынан бул жерде 15 киши каза болду. Бул Канаванс шаары, Борбор кала Сан-Хуананын батыш тарабында жайгашкан. Мындагы тургундар электр энергиясынын жана ичүүчү таза суунун жоктугунан кыйын кырдаалга калышкан. Мындагы жашоочулардын айтымында аймакка бүгүн биринчи жолу таза суу ташыган автоунаа келди. Өткөн жумада катталган бороон чапкын Америка аймагында 90 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй кыйратуучу болгону белгиленүүдө. Адистер табият кырсыгынан жабыркагандарга гуманитардык жардам келип жатканын, бирок аларды аймактарга таратуу кыйындашканын айтышууда. Бул көйгөй жакынкы күндөрү чечилерин убадалашты. Учурда портко жакын жайгашкан жерлерге жардам жиберилип баштаганын кошумчалашты.